Ардактуу көрөрманым, кереметтүү кечте сиздер үчүн Ордо ТВ телеканалында Салам Айзада кечки шоусу. Салам ар бириңиздерге. Эфирден көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Ар бир чыгарылыш биздин көрөрмандарыбыздын жан дүйнөсүнө пайда алып келсе, жыргоо алып келсе, биз кубанычтабыз. Бул ирет эфир пайдалуу болот. Андыктан убактыңыздарды бизге бериңиздер. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Кош келиңиздер. Бул чыгарылышта сиздердин жан дүйнөңүздөргө даба болчу программа болот деп айткым келет. Эгерде жашооңузга таарынып, кимдир бирөөдөн күтүп жатсаңыз, же болбосо табайын десеңиз, сиз каалаган сумманы таппай жатсаңыз, жан дүйнөңүз ооруп турса, демек бүгүнкү келе турчу коногум сизге 100% деңгээлде көмөктөшөт. Психолог, мотиватор Самара Кеңешова студиябызда. Кош келипсиз. Самарайым, ар дайым кудай сулуусуз, кереметсиз бул гүл сизге. Студиябызга келип бергениңизге терең ыраазычылык билдирем. Төрүңүзгө өтүңүз. Программабызды баштайбыз. Бүгүнкү күндө психология тармагы аябай өнүгүүдө. Сөзсүз өзүңдү тааныган адам гана ийгиликке жетип, чоң суммадагы акча табып, үй бүлөсүн куруп, айтор бардык жакка жетишип атат. Бүгүнкү студиябыздын коногу Самара Кеңешова. Сиз Instagram баракчаңызда мен менен коркуудан арыласыңар, алдыга жыласыңар деген сыяктуу мотивация берген сонун сөздөр жазып турсуз. Негизи эле сиз адамдардын жашоосуна эмне өзгөртөсүз жана эмне алып келесиз? Саламатсыңарбы? Ыраазычылык мени чакырганыңарга, студияңарга. Деги эле мен өзүм жашоодо коркуп калган кезим болгон. Жашоодо минус абалга түшүп, өзүмө ишенбей калган, бир таянар тоом, бир ишенер адамым жок калган кез болгон да. И ошол кезде өзүм аябай чыгарыш кыйын болгон. Бирок мен чыгара алдым. Карыз да болгом, ажырашып, аябай мындай оор абалда болгом. И ошол кезде адам өзүнө ишенбей калат. Такыр ишенбей калат. Анан өзүнө ишенбесең, эч ким ишенбей калат. Айрыкча эми азыр бизде коомдо баары ийгиликтүү, кыйын адамдарга жабышат, анан жертваларды бир аз чекеден артка түртүп коет. Ошондой кез болгондо мага аябай оор болгон. И ошондо мен башка наставниктердин, башка адамдардын жардамы менен чыккам. Чыкканымда ошол биринчи менин наставнигим бул Асель Сыдыкова, анан Тони Роббинске барганымда менин колумда кичинекей лялечкам бар эле, 3-чү балам. Анан ушундай акча жок, карыз болуп кеткем. Анан Тони Роббинсти айтканда, сен мээңи алып, стиральный машинага салып, жууп, кайра ордуна салып коет дегенде мен сразу элестетип салдым. Мага ошол керек болчу. Бирок менде акча жок эле. Анан мага бир $4000 керек болду. Ар кимден карыз болуп, бирок мен кетип калдым. Баары жиң болуп калыпсың дешкен. Неге сен бир өзүң карыз болуп атсаң, акчаң жок болуп атса, тияка окуганы баратасың. Эмне кыласың окуп андан? Ите эле окуп алчы. Кантип эле ошол киши сага жардам берип койсун? Ал аферист, ал шарлатан, акчаңды алат деген сөздөр болгон. Бирок мен баягы сөз, сен мээңи стиральный машинага салып жууп коет деген сөз ушунчалык нол жеримде турду да. Анан барышым керек деп ушундай катуу аттанып, карызга батып болсо дагы бардым. Бул 2018-жылдар болчу, как раз 2017-жыл экен. Сингапурга барганда, Тониге барганда башка Самара барган. Өзүнө ишенбеген, коркок, мотивациясы жок, дисциплинасы жок, семирип кеткен, ушундай коркууга баткан, выгорание болгон, тупикте туруп калгамда, каяка барышымды билбей калгам. Ошондой убакта баргам. Бирок ошол Тониден ушундай сонун мотивация алдым, сонун энергия алдым, бир трансформация болдум. И башка Самара кайтып келди да, мындай өзүнө ишенген, чыган, мен кылам, жасайм деген ушу адам келди. Анан ошондо өзүмө миссия койдум. Ушинтип мага окшоп калгандар толтурада. Анан баарында эле $4000 жок, баарына эле ушинтип чечим чыгара албайт. Тонини карап, мен кыргыздын Тониси болом. Мен ушундай мотиватор болом. Мен айымдарга, биздин кыргыздарга бир энергия берчү айым болом. Ал үчүн мен өзүм ошол Тониге айланышым керек эле. Ал үчүн өзүм ресурстуу болушум керек. Мен эмнени берем? Өзүм карызга батып отурсам, өзүм кыйналып отурсам. Анан мен келип, сетевой менен алектендим. Фабрикте да иштейм. И результат кылдым.
келип эле эч бир результат болбой аткан, өзүңө адам ишенгенде ушундай жолдор ачылат экен. Адам өзүнө ишенгенде, бул Кудайга ишенүү менен барабар да. Адам качан өзүнө ишенбей калат? Ушу Кудайга ишенбей калганда. Ушу мен өзгөрө албайм, мен колуман келбейт, кантип эле менде болсун деп калган кезде бул Кудайга болгон ишенбестик пайда болот да. Мен өзүмө ишенгенде, Кудайга ишенгенде действительно результат аябай тез болду. Чоң статустарды ачтым, машиналарды алдым, үйлөрдү алдым, карызыман кутулдум. Баарын оңдогомда, келбеттеримди оңдогомда элдин баары өздөрү сурап баштады. Эмне кылдың? Кантип? Кайсыл күч сага жардам берди? Эмне кылып элиң? Кантип өзгөрүп атасың? Кантип результат кылып атасың? Кантип статус ачып атасың? Кирешең кантип чоңойду? Как это? Эмне кылышыбыз керек деп сурай башташты. Анан мен мини группа алып, өзүмдүн командамды өстүрдүм. Действительно, аларда да рост болду. Ошол Тониден эмнени үйрөнсөм, дагы толтура курстарга катыштым. Семченкага бардым, метаморфозага бардым, Петр Осиповго, Наталья Грейс, Гандапас, эми курс калбады. Ошол $4000 эптеп тапсаңыз, анан мынча акчанын баарын курска кайдан таптыңыз? Табам, курска кетирем. Табам, курска кетирем. Мен түшүндүм да, мага ошо билим жетпеген түшүндүм. Эң туура эмес жүгүртүү, ой жүгүртүү мен билбейм. Колуман келбейт деп отура бербеш керек да. Кантип, ким билет ушул мен билбеген информацияны издениш керек. Мен биринчи жылдары только инвестиция өзүмө. Только тапкан акчам жалаң билим алууга кетти. Бизде мисалы инвестиция десе эле акчаны алып туруп эле бир жок дегенде 10 000 болобу, 20 000 болобу, сөзсүз бир бизнеске салыш керек, же дүкөн ачыш керек, же магазин ачыш керек, же дагы бир нерсе кылыш керек деп ойлошот да. Демек өзүңө салган инвестиция жыйынтыгы кайра сени кубандырат экен да. Албетте, өзүңө салган инвестиция бул эң чоң, эң кымбат инвестиция. Себеби дегенде ошол эле магазин жоготуп коюшу мүмкүн, бизнесиң жоготуп коюшу мүмкүн, акчаңды алып коюшу мүмкүн. Бирок могул жердеги акылыңы, опытыңы эч ким ала албайт. Ошондуктан эң чоң, эң кымбат инвестиция бул өзүңө болгон инвестиция, өзүңдүн билимиңе болгон. Анан ошентип эле элдин баары сурай баштады, кызыга баштады, команда мощно өсүп кетти. Анан параллельный веткадагылар бизди да окут, бизди да үйрөт деп калышты. Ошентип мен башкаларга дагы үйрөтө баштадым, бирок платно. Себеби дегенде алар өссө мага чындыгында бир натыйжа жок да. Анан мен айттым, силерди өстүргөндө мага натыйжа жок, бирок силер мага акча төлөсөңөр, энергообмен болот. Мен силерди акчага үйрөтүүгө даярмын. Ошентип элдин баары акча салып атат, баягыларды онлайн группаларга топтоп алып эле сабак өтө баштадым. Аларда да результат боло баштады. Анан дальше больше командалар чоңоюп, бир кезде бир сонун каттарды ала баштадым. Сен сабагыңа катышып, Арифлейм жана башка бир тармактык маркетингдегилер дагы результат кылып атышты. Хотя мен Фаберликте эле сүйлөйм. Анан ошол жерде мен түшүндүм, мен берген билимдер баардык тармактык маркетингге туура келет экен деп, мен Фаберлик деген сөздү айтпай калдым, тармактык маркетинг деп сүйлөп калдым. Элдер дагы көбөйдү. Анан Дубайда эс алып жүрсөк, бир кыз мени чайга чакырып калды. Арнелла деген кыз. Сизди чайга чакырайын дедим, ыраазычылыгымды айтайын дедим эле деп. Анан жолугушууга барсак, ал көп жылдан бери Дубайга иштейм деп чыгынып аткан экен, бирок өзүнө күч таппай, коркуларынын кетире албай, өзүнө ишенбей аткан экен. Ошол мен курсума катышып, анан Дубайга коркпой барып студия ачып, жакшы кирешеге чыгып калыптыр. Сиздин ишиңиз ошондо эмнеде болот? Мисалы, сиз келди, сиздин курсуңузга мен бардым. Анан ошол жерде мен түшүнүп атпайм, Барнелла таркыр тармактык маркетингге тиешеси жок кыз. Сулуу тармакта. Анан мен айтып атам, мен вообще тармактык маркетинг жөнүндө сүйлөйм го, сен кантип менин курсума катышып калдың? Кантип ушундай ийгилик жаратып калдың? Эмне сага жардам берди? Десем, сиздин курсуңузда мен биринчи учурда өзүмө болгон ишенимди көтөрөм. Өзүнө болгон ишенимди көтөрүү бул поэтапный бир пошаговый нерсе да, адам өзүнө качан ишенбей калат, азыр түшүндүрөм. Кантип көтөрсө болот. Анан дисциплина. Дисциплинанан трансформация. Ойду туура ойлонуу, туура визуализация кылуу, туура аффирмацияларды, туура сөздөрдү сүйлөө. Анан биз карта желанияларды жасайбыз. Мунун баары көпчүлүгүнө күлкүлүү. Мен деле мурун күлкүм келчү, кантип эле ушинтип чаптап койсоң, анан ойлонуп койсоң, анан боло берсин деп ишенбейт болчумун. Сизге деле ушинтип айтса керек, мисалы, мындай, сизге деле эмне менен алектенип атканыңызды түшүнбөй эле, бирок ойлошот, жетет, бирок бул кандай болушу мүмкүн? Бул жөн эле алдамчылык болсо керек. Жөн эле курс сатып эле байый берет, башка эч нерсе жок депчи. Ошондой ойлогондор дагы бар. Аларга кандай жооп бересиз? Ким ишенбесе албайт, ким ишенсе алат. Ишенбегендер ишенбей ошол жашоосунда жашай берет, ишенгендер жасап, колдонуп жашоолорун өзгөртөт.
аудитория экиге бөлүнөт ар дайым. Скептиктер жана ишенгендер. Скептиктер бирок келишет. акыры келет. Текшерип көрүш үчүн дагы бир жолу келет. Сөзсүз келишет. Себеби дегенде акыры психологияга келет адам баласы. Себеби мен ошентип курстарды өтүп байып, ишим жүрүшүп жакшы болот да. Бирок бир нерсе жетпегендей да. Бир нерсе баары бир жетпегендей. Мен баягы элдер үчүн, элге жакшы көрүнөйүн деп, элди ойлоп, хорошая, удобная девочка болуп жүрдүм да. Анан тапкан акчамы апамдарга берип, туугандарыма берип, бирок дагы эле өзүмө дегенде бир аянат элем. Өзүмө боло берет ушула, тигилерге жакшыраак. Ошол нерсе бар эле. Анан мен психологияга ошондо келдим. Өзүмө дегенде аяна берем. Анан бир жакшыраак комплимент угуп калсам да кызыктай болуп, жок андай эмес деп уялып, ушундай чоңураак белек алып калсам болду, эми бул өмүр бою бул адамга мен милдеттүүмүн. Анан бирөө мага бир нерсе берсе кайра беришим керек деп ошондой бир ойлор болчу. Анан ойдон кантип арылдыңыз? Ойлордон кантип арылдыңыз? Ыңгайлуу болчумун да, анан психологияга келдим. Ал биздин эми ата энебизден, ата эне канчалык строгий болсо, ошончолук биз ыңгайлуу болуп чоңоебуз. Анан бизде ичибизде кичинекей жаш бала жашайт, кичинекей жаш кыз жашайт, и сөзсүз түрдө родитель жашайт, ата эне жашайт ичибизде. Ата энебиз менен сепарация болсок деле, уже чыгып кетсек деле үйдөн, турмушка чыксак деле, дажалар өтүп кетсе деле, биздин ичибизде кадимкидей критикующий родитель жашайт. Бир нерсени туура эмес кылып койсоң, кадимкидей урушасың, апаң кичинекейиңде кандай урушса, ошентип урушасың. Бирдекени туура эмес айтып алсаң, же сөзүңө турбай калсаң, же бир туура эмес иш кылып койсоң, кадимкидей ичиңен ошол сөздөр менен апаң сизди кичинеңде кандай урушса, ошентип урушасың да. Анан айрыкча кичинеңдегер уят, сурабаш керек, албаш керек, уят, жакшынакай бол, кайсарланба, күлбө, ачылба, боенбо, сен жашсың деген аябай запреттер көп болсо, уже чоңойсоң деле ошол запреттер менен жашай бересиң да. И бир кезде мен түшүндүм, акчам көп, бирок өзүмө көп нерсени дагы деле запрет кылам. Анан ошондо психологияга келдим, психологко тапшырдым, өзүмү тааныйм дедим. Себеби дегенде баары эле айтышпайбы, бакыт акчада эмес, эми албетте акчаң болсо сонун, бирок кептин баары ички гармонияда. Сиз да кошуласыз. Демек, бакыт канчалык акча тапканда дагы баары бир нерсе жетишпейт, бакыт бул акчада эмес. Ооба. Эми акчаң болгон сонун, бирок мен көп эле акча тапкандарды билем, гармониясы жок, ичинде гармониясы жок. Ичинде күнөөлүү сезимдер аябай көп, коркуулары көп, таарынычтары көп. Адамдын да кандай билсе болот, ошол коркуулары көп, таарынычтары көп, мындай эле билип койсо болот да, келбетинен карап эле. Таарынычтардан кантип арылыш керек? Анткени, мисалы мен өзүмдөн билем, жок деген сөздү укканда мен сөзсүз таарынам. Анткени мен жашоомдо баардыгы ооба деп болуш керек да. Таарынычтан кантип арылабыз? Бул таарынган деген эмне өзү? Таарынуу деген эмне? Бул эмоция, жаман, негативдүү эмоция. Адам эмне үчүн таарынат? Жаш бала кыял адамдар көбүрөөк таарынат. Жаш бала состояние мындай незрелый деп коем го, ошондой незрелый адамдар көбүрөөк таарынат. Себеби дегенде кичинекейинде ал оюн туура жеткизе албайт. Анан эмне кылат? Кичинекейинде апасына былтыят, сөз менен айта албаган нерсесин ыйлап көрсөтөт, таарынат да, мындайча айтканда. Анан ошондо гана өзүнүн каалаганын алып көнүп калган. Анан адекватно айта албайт оюн. Мага бул керек, сен ушинткениң мага жакпады, или мынткениң мага туура келбейт, сураныч, сен мындан кийин мындай кылба деп өзүнүн границасын айта албайт кичинекей бала. Кичинекей бала таарынат, ыйлайт, былтыят, игнор кылат, сүйлөбөй коет, коркутат, үркүтөт. Ошол позиция эгер кичинекей бала чоңойбой калса, ошол позицияда жүрө берет. Анан айта албай калган сөздөрүн ал жерде көбөйөт. Себеби айта албайт да, былтыят, таарынат. Чоң адам ал көз ачык беле анын ойлорун билип алгыдай. Анан көбөйүп, анан бир күнү конфликтке айланат, раздраженияга айланат, анан кийин истерика болот бир күнү, анан кыйкырат, бакырат, анан ошентип мамилелер бузулуп калышы мүмкүн. Эң сонун. Ошондуктан эгер таарынчак болсоңуз, надо повзрослеть, чоңоюш керек. Демек, баягы ичиңдеги эле кичинекей бөбөктү чоңойтуп, и момент айтыш керек жакпаган нерсени. Жутуп койбош керек. Вот азыр жакпай атабы сизге бирөөнүн, мисалы кечикти, сен мага кечиккениң жаккан жок, сураныч, мындан кийин андай кылба, граница коюш керек. Ал адам менен мындай жакшы көрүнүүгө аракет кылбаш керек экен да. Ооба, ачык эле өзүңүздүн оюңузду, границаңызды айтышыңыз керек.
ал таарынып калабы таарынып калбайбы ойлонбошубуз керек. Главное сиз өзүңүздүн позицияңызды айтышыңыз керек. Себеби дегенде ал көбөйүп кетсе кийин жаман болот. Өзүбүзгө эле жаман экен. Ооба, өзүбүзгө жаман Таарынычтуу болот. сөз айтышыңыздар керек экен, ардактуу көрөрман, анткени бул барып бир ооруга айланышы мүмкүн. Ооба. Мен бир статистика окугамда аябай кызык. Айымдардын баягы көпчүлүк рак болуп ооруган айымдардын көпчүлүгү баягы төшү рак болот, маткадан рак болот, анан шеядан рак болот. Ошол баягы жүрөгүндө кармап жүрө бергенден, таарынгандан, айта албагандан ошол аял зат тарабынан көп бир ушул ооруга кабылат экен да. Аял заттын маселеси деп айтсак болобу бул таарыныч? Мисалы айта албай калгандык, учурунда айтпагандык. Эркектердин деле аялдардын деле маселеси. Себеби дегенде эркектерге дагы кыйыныраак. Себеби алар чөйрөдө аларга көп нерсе запрет. Сен ыйлабашың керек, сен айтпашың керек, сен мынтпешиң керек, эмоцияң көрсөтпөшүң керек деп атып, наоборот эркектер азыр көбүрөөк ооруп атат. Жүрөк оорулары менен көбүнчө эркектер аз жашап атат. Азыр инсульт деген эркектерде көбүрөөк болуп атат. Эми аялдарды айтпай эле коеюн, себеби дегенде аялдар биз эмоциядан турабыз, аябай эмоциональный калкпыз, эмоцияларды аябай стабильный кармаш кыйын. Бирок болот, кармаса болот. Анан психосоматика деп коет, азыр көпчүлүк оорулар психологдор менен дагы чогуу айыгып атат. Азыр мурун бир гана дары дармек ичип эле айыкса, азыр психолог менен дагы иштеш керек болот. Как раз матка оорулары бул уже эркекке болгон таарынычтар. Эгер миома болсо, мочеполовая система ооруса, цистит болсо, адам молочница болсо, кандайдыр бир кисталар болсо, выкидыштар же ошол эле төрөй албай аткан болсо, бул биринчи учурда атасынан башталат таарыныч, анан башка эркектерге болгон таарыныч көбөйүп кеткенде матканын иштөөсү бузулат. Азыркы учурда ушу таарыныч темасы аябай күчтүү болуп кетпеди? Сен TikTokко кирсең деле, Instagramга кирсең деле, социалдык тармактарда сатылган дагы сатылбаган курстарда сен ата энеңе таарынган үчүн сен ушундай нерсе болуп атат дейт. Бирок мен ушул жакында гана баягы ушу исламдын призмасы менен караган бир психолог менен сүйлөшүп калдым. Ал айтат, кантип сен өзүңдүн ата энеңе таарынасың дейт да. Бул болгону азыркы учурдагы психологиянын бир туура эмес багыты дейт да. Ушуга кандай көз караштасыз? Сознательно биз таарынбайбыз. Бизде сознание бар, подсознание бар. Аң сезим, түпкү аң сезим. Аң сезимибиз менен биз түшүнөбүз логика мененчи. Ата энеңе таарынбайсың, ал сен сага жашоо берди, сени бакты, төрөдү, чоңойтtu. Таарынышың керек эмес. Сознательно карап көрсөк. Бирок бизде түпкү аң сезим бар, подсознание деген бар. Ал кичине кезинде каалайсыңбы, каалабайсыңбы таарынып калган. Анан ошого карата жашоо подсознание, бирок 95% жашооңу башкарат. Ошол эмоцияларга карап биз кыймыл-аракет жасайбыз. Бул канчалык абсурд болбосун, канчалык кызыктай болбосун, бирок подсознание деген нерсе бар, таарыныч деген нерсе бар. Бул психологияда бар, психология илими бул далилденген илим. Ошондуктан мен да ойлочумун кантип ата энеме таарынайын деп. Мен ошол метаморфозго барганда, Петр Осиповго барганда биз бир практика жасадык. Мен ойлогом, ата энеме такыр таарынбасам керек, бирок подсознание баарын эстеп калат экен. Ушундай практикада келди, бүт башка бирөөгө салыштыргандары, каалаган оюнчугум алып бербей койгону, катуу урушуп койгондору, кээде уруп койгондору, ушундай баары чыкты. Айрыкча атама таарынат экен элем. Көпчүлүк учурда эми жумушта болуп мен аябай атама убакыт, көңүл, сүйүү, мээрим албай калган экен. Аябай маанилүү учурларда жанында болбой калган. Ошондо азыр атам болгондо мен жеңмекмин, азыр атам болгондо башкача болмок деп, ошол сөздөр уже таарыныч да. Анан ошолордун баары чыкты. Анан как раз мен миллионго эч чыга албай аткам. Ошондо Петр Осипов атаңа болгон таарыныч болсо сенде акча анча келбейт дедим, кантип эле деп. Ошондо дагы скептик, ишенбедим, бирок менде эмне кетип атат? Иштеп кое берейин деп иштедим. Резко ошол таарынычтарды кетиргенден кийин менде финансовый поток чоңойду. Ошондо мен миллиондорго чыктым. Демек, сенде акча көп келбей жаткан болсо, атаңа болгон таарыныч бар. Ооба. Апага болгон таарыныччы? Бул мамиле. Мамиле. Эркек менен мамиле, коом менен мамиле, досторуң менен мамиле. Эл эмне дейт деген критика бул апаңан коркуу. Анан кийин именно самооценка, өзүңө болгон сүйүү, өзүңө болгон ишеним, кичинекейиңде апаң сен сулуусуң, жакшынакайсың деп поддерживающий болуп чоңойсоң, албетте самооценкаң жакшы болот. Анан кийин жок, сен ачык кийинип алыпсың, мындай кылып алыпсың деп запрет кылса, анан кандайдыр бир связь, мээрим жок болсо, ошол мээримди аял киши башка эркектерден издеп туура эмес мамилелерге кабылып калышы мүмкүн.
учурда айтып калбадыңызбы, бизди ошондой тарбиялаган, биз ошол тарбияны азыркы учурда психологдор менен иштеп атабыз, бул психологдор жардам берет депчи. Азыркы мисалы жаңыдан ата эне болгон, эми биз башка коомбуз да. ооба, Ата энелер балдарын кантип тарбиялаш керек? биздин менталитет такыр туура эмес калыптанган психологиянын көз карашы менен. Мисалы бизде эркек балдарга өтө бир жакшы мамиле жасайт. Эркек төрөлсө укмуш тойлорду жасашат, эми сүйүнүшөт, эркек деген тукум улайт, эркек деген бир вклад, инвестиция бүт эркекке болуш керек деп жакшы окууларга эркекти окуштурат. Мындайча айтканда көп внимание эркекке көбүрөөк көңүл бөлүнүп калганда, анан эркектерибиз бир аз эрке болуп калган ошондон. Эмне үчүн азыр аялдар достигатор иштеп атат, кыйын болуп атат, а эркектерибиз бир аз эркелеп атканы ошол биздин мурунку поколениянын жыйынтыгы. Себеби дегенде мындай эле эстеп көрсөңүз, билбейм сиздин үй бүлөңүздө кандай эле, бир оюнчук алыш үчүн, бир кукла алыш үчүн же бир көйнөк алыш үчүн үйдү полный жыйнап, Ооба. тазалап, анан кийин же бир жакшы жумуш кылып, же мектептен 5 алып келип, анан мындай заслужить этет элек да. Ошол нерсени эле акча сураш үчүн же бир вечеринкага барыш үчүн. Мен эсимде, мен үйдү полный жыйнайт элем. 3 күн 4 күн жакшы көрүнөт элем апама, атама. Алар мактайт. Мен деле бир жакка барыш үчүн, достор менен, дос кыздар менен барыш үчүн. Уже апам менен атам түшүнүп калат эле. Бул бир жакка барат, акча сурайт, же бир кукла алдырат, же бир эмне болду деп сурашат эле да. Мен спокойно келип, апа, мага бүгүн акча керек, бүгүн ойногону кетип атам деп сурай албайт элем. Антип сураш үчүн, даже сурасам деле эмне кылып койдуң ал үчүн? Заслужить этишиң керек, золушка. А иним келип сураса, унчукпай берип коюшат эле. Мен ушул нерсени мындан билем. Мисалы, аял киши эркек төрөсө ага той берет, мисалы. Эркек төрөдү дейт да. Анан аял кишилерде дагы ушул бир азыркы сөз менен, тренд сөз менен айтканда установка бар го, мисалы, эркек төрөп салайынчы. Мындай батып кетейинчи ошол үй бүлөгө. Эркек төрөсөм мындай батып кетчү деймин. Анткени учту улаган эркек болсо гана кыргыз коомунда башкача көңүл карап, бул деген эркек, бул үйдө калат. А кыз деген бирөөнүн бүлөсү, ал кетет, ал башка жака кетет деген түшүнүк бар да. Ошол менталитет туура эмес менталитет да. Кыз деген деле бүлө да. Кыз деле небере алып келип атат. Азыр анализдеп көрсөңүз, кыздар ата энесине көбүрөөк жардам берет. Эркектерге караганда биздин үй бүлөдө деле ошондой. Башка чөйрөнүмдө карасам, бүт эле кыздар көбүрөөк күйүмдүү ата энесине. Лечение кылдырып аткан, башка кылдырып аткан. Эркектер өзүнүн үй бүлөсүнө көбүрөөк маани берип, мындайча айтканда, эркек аял кишиге бурулуп кетип калат да. Аял киши эч качан эркекке бурулуп кетпейт. Ал сөзсүз ата энесин эстеп турат, бир туугандарын эстеп турат, күйүмдүүрөөк болот. Анан бизде ошо золушкаларды тарбиялашкан. Сен бир жака барыш үчүн или бир нерсе алыш үчүн сен сөзсүз бир нерсе кылышың керек. А эркек жөн эле ала берет. Ал кандай тарбияланган? Мындайча айтканда, эркек болуп калган эркек бир нерсе алыш үчүн эч нерсе кылыш керек эмес. Жөн эле ала берет. Просто так. Кыйналыштын деле керек эмес да. Мурунку поколение көбүнчө ошондой эркектер тарбияланган үчүн азыр тенденция ошондой болуп атат. Аялдар ошол орустарда место под солнцем деп коет. Элде бир көрүнүктүү бир нерсе кылыш үчүн, жакшыраак акча табыш үчүн, ошол эле үй бүлөсүндө, кайын журтунда бир көрүнүктүү место, жакшы бир уважаемый место алыш үчүн бир нерсе кылыш керек. Машина алыш керек, үй алыш керек, карьера кылыш керек, баарына жетиш керек, уул да төрөп салыш керек, кыз да төрөп салыш керек. Азыркы кезде аялдарга болгон суроо талап аябай бийик. Бул аялдарга аябай чоң стрессти алып келип атат. Биздин коомдо аял болуш бул оорбу деп ойлоп калдым да. Азыр ошондой суроо талап аябай чоңойгон үчүн, айрыкча мына Инстаграмдын пайда болушу менен ушунчалык кыйын болуп калды. Аялдарга стресс көбүрөөк, себеби дегенде эми өзүңө келип төрөдүм деп отурсаң эле бирөөсү төрөп бүтүп эле фигурасы менен чыга калат. Анан карайсың дагы жүгүрүп барып спорт залга жазылайын дейсиң. Жазылайын десең балаң кичинекей. Эми спорт залга жазылып балаңды карайын деп атсаң, машина алып аткан болот, бир статус ачып аткан болот, бир бутик ачып аткан болот, анан кокуй деп жүгүрүп атып, биякта күйөөң калып кетет. Ошондой бир аялга бир аз кыйыныраак. Бул жерде бир эле чечим бар. Эч кимге өзүңдү салыштырба, эч кимди пайлаба, эч кимди караба. Бүгүн кандайсың, эртең кандайсың, ошону кара. Эртең кандай болосуң, ошондон жакшыраак бол. Элеңшүү деген нерсечи, мисалы, бизде мени мисалы, мен эле эмес, биз курактуу, сиз курактууларды деле элдин баласын карачы. Эрте туруп эшигин шыпырып анан кийин окууга кетти. Элдин баласын карачы, бул мындай иш кылып атат. Элдин баласы тигенте деп элдин балдары көрүнбөгөн, билинбеген элдин балдары бизди тарбиялаган да. Ооба. Ал бир жагынан жакшы.
себеби биздин ата энебиз ошону тарбиялаган мындай ушундай тарбия кеткен да, эгер салыштырсаң бирөөнү мактасаң анан ошого аракет кылат деген. Бирок психологияда бул туура эмес. Себеби дегенде башка бирөөнү лучше кылып көрсөткөндө сен андай болбой атасың, элдин баласын карачы дегенде адамдын самооценкасы түшөт, өзүнө болгон ишеним түшөт. Мен андай боло албайм, значит мен жаман экенм. Аны мактап атат, мен жаман экенм деп. И фокусту азыр мына биздин кийинки поколение, азыр биздин доор өзүң балаңа койсоң, элдин балдарын эмне кыласың? Өзүң балаң макта, өзүң балаңа мотивация бер. И мен ушу психология келгенден бери азыр балдарым башкача тарбиялап баштадым. Кызым ушул 1 жылдын ичинде аябай ачылды. Подписчиктерим дагы байкап атышат, аябай жакшынакай болуп кетти, ачылды депчи. Мен резко отношениямы, мамилемди өзгөрттүм кызыма болгон. Ей можно все, принцесса да. Сураганын унчукпай берем. Сураганын алып берем. Эркелетип алгандан коркпойм. Пусть Эйин баш болуп кетет дегенден коркпойсузбу? Эйин баш болуп кетет дегенден коркпойм. Кандайдыр бир грань бар албетте. Бир нормабыз бар. Ал нормадан чыкпаш керек. Албетте бир нормалар бар, бирок ошо нормага чейин ага можно. Мисалы, жөн эле көйнөк алгым келип атат десе, жүрдү эле барып алып берем. Маникюр жүр барып жасайбыз. Анан мен үй жыйнадым, анан алып берчи деген нерсени жоготтум да. А балдарыма наоборот. Эмне кылдың? Акча сурасам, эмне кылдың? За что? Ушундай алмаштырып койдум да, азыр балдарым акча алыш үчүн үйдү жыйнайт, пылесостойт, мусор төгөт, мага комплимент айтат, мындайча айтканда, напряженияда чоңоюп атышат, наоборот, строгий напряженияда. Канча кызыңыз бар? Мен 1 кыз, 5 уулум, 4 уулум бар. 5 уул болуп кетет окшойт. Болсун, кол чаап коелу. 6 уулу болуп батырындай болуңуз дебейинби? 5 бала бар. Улуусу канчада? Улуу кызым азыр 13-тө. Ошол 1 жылдан бери ушуну практика кылып атам да, баягы иерархияны алмаштырдым да, принцесса местосуна койдум, берки балдарымы принц койдум. Өзүм королева кылдым. Ошон иерархиянын бузулгандан кийин бүт жашоом бузулуп кеткен экен да, карасамчы. Азыр бир аз ошол корректировка кылып оңдоп аткан кезим. Эң туура. Негизи практиктер көбүрөөк баалуу деп билем. Мен өзүмдүн жеке пикирим. Анткени бизде бардык эле курс өтөт, бардык эле окутат, бардык эле акылдуу, бардык эле психолог. Азыр мисалы Инстаграмга кирсең, социалдык тармактарды карасаң, анан алардан сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Туура, азыр аябай көбөйүп кетти. Коуч тренерлер, психологдор, таштыргытсаң коуч тренерге түшөт. Мен өзү баштаганыма 7 жыл болду. Менге баштаган кезде жок болчу, мындай билбейм, асилсиздик болчу, башка эч кимде эле жок эле. Мен суроо талап болгон үчүн баштагам. Себеби элдер суранышкан. Окут бизди дагы, бизге да үйрөт деп мындай суроо талап болгон үчүн баштагам. Анан азыр суроо талабы жок эле, жөн эле мен окутам деп чыгып алгандар бар да. Бул биринчиден мен өзгөчөлүгүм, мен мындай суранган үчүн анан бул тармакка келгем. Анан экинчиден мен ар дайым түз эфирлерде өтөм. Бир записти жөнөтүп коюп отурбайм да. Себеби мен ар дайым өзүм өнүп өсүп турам. Азыр деле бир курста окуйм өзүм, постоянно бир курстарды окуп, өнүгүп өсүп, мындай трансформацион оюндарды ойноп өсүп турам. Анан ар бир курсум окшош эмес, кийинкисинде уже бир жаңы бир нерсе кошом. Анан түз эфирлерде өткөнгө аракет кылам, андай баарлашуу интерактивный эфирлерде өтөм. Анан албетте опыт, анан өзүмдүн результаттарым. Мисалы, азыр мен көп эле коучтарды билем, өздөрү карызга батып калган, өздөрү кредиттери толтура, бирок бизнеске үйрөтөт, финансылык сабаттуулукка үйрөтөт. Өзү бактысыз, бирок бактылуулукка үйрөткөн, бактысыз болуп бактылуулукка үйрөтөт. Ошолорду көрүп айтам да, биринчи өзүң жаса, өзүң кыл, анан ошону берсең болот. Эми бирок андай дейин десең, бул жерде бир дагы грань бар да, возможно, өзүнүн результаты болбой, башкаларга ошол результатка жеткирүүчү кыйын адам болушу мүмкүн. Мугалим болушу мүмкүн. Мугалим болушу мүмкүн, бир опыты болушу мүмкүн, адамдар менен иштеген. Балким өзүнүн результаты анча болушу мүмкүн эмес, бирок башкалар менен иштөөдө результат кылып коюшу мүмкүн. Мисалы, мен төрөп атканда, экинчи балам төрөп атканда, мен төрөткөнү бир жаш кыз кантип төрөтөт, бул мен төрөтө албайт го деп, башка бир опытный врач бергилечи дегем да. Десем мен бул отделениянын заведующиясымын деген да. Жаш кыз, анан канча балаң бар, өзүң төрөгөнсүң десем, жок дейт. Күйөөгө чыга элек экен. Бирок биринчи төрөгөндө аябай кыйналып разрывдар менен төрөгөн болсом, ушундай сонун төрөтүп алды да. Аябай ыраазы болдум да, мындай мен эмне кылып атканымды сезип атты да, кантип дем алганым, кайсыл жерим ооруп атканын, кандай прям денем сезип өткөрдү да. Ошондо бул жерде
50-50 деп коеюн да. Кээ бир адамдар действительно алып бара алат результатка, өзүнүн результаты болбосо дагы. Мисалы жанагы эле келин, тойса кыз, келин эмес төрөй элек, но адамдар төрөтүп атат. Анан дагы бир случай, көп эле тренерлерди билебиз. Анан олимпийский чемпиондорду чыгарган тренерлерди билебиз. Бирок өзү олимпийский чемпион болгон эмес. Бирок чыгарган. Чыгарат. Мындай деле сиздердин психология тармагында болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Ошондуктан караш керек, кейстердин караш керек. Кандай результаттар болгон, алар реальный отзывдарбы? Сиздин кейстен эң таң калыштуу, эң сыймыктана турган кейс жөнүндө айтып берсеңиз. Кейстер аябай көп. Бир кыз 10 жыл бою боюнда болбой жүргөн. Анан биринчи күйөөсү менен ошол как раз боюнда болбой ажырашат, экинчи күйөөсү менен да уже ажырашуу жолуна түшүп атканда келет. Анан биз подсознание менен иштейбиз. Ал көрсө подсознаниясында төрөгөн аял жүдөп кетет, семирип кетет. Анан албетте жүдөп кетсе, семирип кетсе, анан жумушуна көңүл бөлө албай калат, өзүнүн сүйүктүү жумушун жасай албай калат, үйдө отуруп калат дегенден коркот экен да. Анан күйөөсүн ушунчалык жакшы көрөт, күйөөсү ухоженный аялдар жакшы көрөт. Анан мен ошол ухоженный болбой калсам, ал башканы таап алат. И лучше баласыз эле ушинтип ухоженный болуп жүрө берген жакшы, чем жүдөп бала менен отургандан көрө деген позицияны тандап алган. Ал подсознаниясында болуп атат, сознаниясы калып атат. Анан биз подсознаниясы менен иштейбиз. Мага 3 ай келет, личный консультациялар кылабыз, терапиялар жасайбыз, коркуулар менен иштейбиз. Анан эле 2 полосканы жөнөтөт. Жөнөткөндө дагы мен кубанып, молодец дейм. Анан эч кимге айтпайбы, коркот. Анан бир кезде УЗИсин жөнөтөт, ичинде 2 экен. Эгиз. 3 экен, 3 экен. 3 болуп калыптыр. Анан бирок бирөөсүн жоготуп алышты, экөөсү төрөлдү. Бир уул, бир кыздуу болушту. Эң кызыгы, ал төрөгөндөн кийин деле фигурасы жакшынакай, сулуу эле бойдон. Күйөөсү дагы деле ошону кам көрүп, жана коркууларын кетиргенден кийин сонун эле результат болду. Кол чабуулар болсун. Эң сонун. Дагы бир сонун результат, кечээ эле Жылдыз деген кыздын инстаграмга чыгардым. Мен жакында Москвага барып таанышып калдым, мага жазып калды. Массаж жасап берейинчи сизге деп. Как раз ошондо бирөө массаж жасап берсе деп ойлонуп аткам. Анан келдим, мага массаж жасап берип, анан айтып берип атат өзүнүн историясын. Мен шпаклевка тартып иштечүмүн дейт. Биринчи Москвага барганда ал няня болуп иштептир, анан пол жуугуч болуп иштептир, анан шпаклевка тартып иштептир. Кадимкидей эркек да, көрсөңүзчү. Келбети эркек, семирип кеткен, жүдөгөн, мындай бир эркекти эле көрдүм да, баягы сүрөттөрүн көрсөткөндө. Мен жаныма келген кыз мындай жакшынакай кыз да. Сенби деп таң калып калдым. Ушундай мощный трансформация болгон. Биринчи интенсивиме катышат, ал жерден өзүн баалайт, өзүн сүйөт, өзүнө болгон ишенимин чоңойтот, дисциплинага түшөт, анан жаңы массажист курсуна барат, окуйт, бүтүрөт, анан Инстаграм баракчасын ачат, ошентип Инстаграмын прокачивать этип, жакшы акчалар таба баштайт, кийин уже өзү курс өтө баштайт, массажисттер чыгара баштайт. Анан фитнес залга барат, Гоар Аветисяндын ГУМда, центрде, Москвада салону бар, Никольскийде. Ошонун тушунда экен салону. Центрде. И фитнес залы да ошол жерде экен. Бош убактысында фитнеске барат экен, телосы сонун. Азыркы кезде миллион табат экен. Сиздин курсуңуздан кийин. Ооба. Анан аябай жакшынакай болуп кетиптир, мындай женственная, нежная, жанагы оор жумуш кылган, стройкада иштеген, шпаклевкачыдан бир ыйыз калган эмес. Ушунчалык өзүнүн үстүнөн иштеген. Бул албетте 1 айда болбоду, 2 айда болбоду, даже 1 жылдык иш эмес да, бул 2-3 жылдык иш. Эң сонун. Анан сиздин баракчаңыздан көрүп каламбы? Көп чектеги акчага чыккыңыз келеби деген сыяктуу мындай чакырык жасаган видеолоруңуз бар. Психология негизи адам баласынын акча табуусуна мындай түрткү береби, таасир этеби? Албетте, эң чоң таасирин тийгизет. Себеби акча бул энергия, сиздин энергияңыз кандай болсо ошондой келет. Энергияңыз төмөн болсо, вибрация төмөн болсо, аз акчалар келет, даже келбейт, даже качат. Бул адам магнит сыяктуу да, магнит канчалык чоң болсо, ошончолук чоң жакшы нерселер өзүнө тартат. Ал кандай энергия? Ал позитивдүү энергия, жыргап жүрүү, кубануугу же вибрацияларды айтып коебуз да, биз вибрация деп коебуз. Вибрация биздин эмоцияларыбызга байланыштуу. Мисалы, адам жүрөгү ток болгондо, спокойный болгондо, өзүнө ишенгенде, эч кимге тааныш жок болсо, коркпосо, вибрациясы бийик болот. Коркуусу болсо, таарынычтары аябай көп болсо,
сомнительное болсо кечке өзүнүз жей берсе жемелесе баягындай самобичевание деп коет. Мен onu туура эмес кылдым, дагы мынтип койдум деп өзүн жеген адамдар бар. Бирөөгө кек сактаса, башка бирөөлөрдү ойлоп жашаса, албетте вибрациясы төмөн болот, ошого жараша акча аз келе баштайт. Акчанын бир каналы бар да, канал деген бир емкость бар. Адам өзүнө ошону емкостти чоңойто билиш керек. Емкость деген бул канча акча батыра аласың ошол емкостька. Ал кээ бир адамдыкы нарагынан чоң болот. Бул баягы теги күчтүү, теги жакшы акча тапкан, ак сөйөктөр деп коебу, алардыкы бир нарагынан ата тегинен бир ошол емкость чоң келген да. Алар аракет кылбаса деле жакшы акча табышат, өздөрүнө өзү боло берет. Кээ бир адамдардын теги бай болбойт да. Кээ бир адамдар үркүндү көргөн, балким бай манап болуп туруп акчасын жоготуп алган, же болбосо ата энеси аябай бир чоң ийгиликке жетип туруп жоготуп алганын ошондой бир страхтар пайда болуп калат дагы. Баягы емкость кичинерип кетет. Емкость качан кичинерет? Акчаны кетиргенде адамдын жүрөгү ооруган сайын кичинерип кете берет. Мисалы бир нерсеге жакшы көйнөк алгың келип турат, кымбат экен, жөн эле коеюнчу, акчам же болбосо алып койдум, бирок жүрөгүм ооруду. Жөн эле койчу деген лучше да, чем алып анан өзүң жүрөгүң сыккандан көрө. Мисалы албай койдуң, ошо албай койгондо да өзүң алдашың керек да, өзүң мындай успокаивать этишиң керек. Ладно, сен азыр бул көйнөктү албай атасың, бирок сен азыр балаңдын садигин төлөп атасың. Это же классно, жакшы садикке барып атат. Мындай деп калыш керек, сен бул көйнөктү албайсың, сө деп өзүң бай жаш бала бар да бизде, ар бирибизде. Бай жаш бала таарынып калбаш керек. Хорошо деп алдап коюш керек да. Эгер ошол көйнөктү алып анан кийин 30 миңге көйнөк алып алдым, мен албай эле койсом болмок, кантип ушуну алып алдым, мен бир эле жолу кийсем деп өзүн жемелегенде баягы емкость тарып кетет. Ошондуктан кетирдиңби жыргаш керек. Кенен дагы ошончо келет деген установканы киргизиш керек өзүңө. Мен канча кетирсем ошончо кайтат деген ишеним менен жашашыбыз керек. Бүгүнкү күн ушул эфир, мен ойлойм, эфирди көрүп жаткан көрөрмандарыбыз үчүн, Салам Айзада кечки шоусун көрүп аткандар үчүн жөн гана жыргап гана, куунап гана көрбөстөн бир пайдалуу болду окшойт. Мен ойлойм, көрөрмандарыбыз сизге рахмат айтып атат, бирок эфир аркылуу биз аны сизге жеткире албайбыз. Бирок мен айткым келет, рахмат эфир үчүн. Анткени коомубузда чындыгында окуткан, үйрөткөн инсандар көп, бирок алардын ичинде илимдүү, билимдүү, мындайча айтканда өзүнүн тажрыйбасында иштеп чыккан инсандар аз. Алардын арасынан бизди тандап, бүгүнкү шоубузга жок дебестен келип бергениңизге чоң рахмат. Биздин көрөрмандарга соңку каалоо тилегиңиз болсун. Көрөрмандарга айтарым, өзүңүздөргө ишениңиздер. Эгер ишеним болбой атса, колуңуздан келбей атса, изденгиле, билим алыңыздар, өнүгүңүздөр. Адам ордунда туруп калса, сөзсүз түрдө деградация болот, стресс болот. Андыктан баарыңыздарга бактылуулук каалайм, өнүгүү каалайм жана сүйүү каалайм. Самарайым, чоң рахмат сизге. Ийгилик. Студиядан көргөнүңүзгө дагы бир ирет кубанычтабыз. Ал эми көрөрманым, биз коштошпойбуз. Биздин ар бир чыгарылышыбыз сизге пайдалуу, жагымдуу жана мыкты атмосфераны тартуулаганга даяр. Салам Айзада кечки шоусу убактылуу гана бир жумага кош айтат. Кийинки жумада амандашканга чейин эфирде Айзада Жамгырчиева болду. Жакшы туруңуздар.